теңир деп жүргүлө мындан ары. Анткени мен теңир атаны көрүп атам. Аллах атаңмын деп көрүнгөн жок мага. Ар нерсенин өзүнүн аты болот. Атаны ата дейт да. Же байке деп коесуң да. Атаң эмеспи, атаңдын досун Аяш ата дейсиң да. Башка киши болсо, ата курактуу болсо дагы ал бейтааныш адам да. Ал ата эмес да, мүмкүн ал душман. Ошо сыяктуу атынан айт. Атын атсаң куту сүйүнөт дейт. Теңир деп айтыңыздар. Энергиясы иштесин. Теңир бере көр. Теңир колдой көр. Теңирим тең көргөндү жалгаптыр. Колдоптур. Теңир сүйүптүр. Дейт го. Теңирчи деп атаса, ооба, сен теңирчи эмес, азыркы жаңы доордо теңир сыпаттагы адамсың. Ошол теңир ролун кийип, кыргыз Кудай ролун кийип анан куткарат. Муну кийин дүйнө багынат кыргызга. Атабыз экен, энебиз экен деп. Кана, момун мусулман, не кылып бердиң аалам үчүн? Аллах үчүн не кылдың? 5 убакыт намаз окуп атам Аллах үчүн дейт. Ыраазы бол ошо 5 убакыт намаз окуганыңа. Анткени сен бир гимнастикада дене башың чоюлат. Кудайыңа ыраазы бол ошо гимнастика берип койгонуна. 5 убак эстеп жүргөнүңө ыраазы бол. Анан Алла үчүн мен орозо кармадым. Орозодо сен эмне Алланын тамагын экономить эттиң. Ал сен ден соолугуң чың болду. Ыраазы бол, а бирок кызмат кылган жоксуң. Ушуну эсиңен чыгарба. Кызмат үчүн келебиз бул дүйнөгө. Куткар, сен ошонун ролун аткар, ошол деңгээлге жет, жардамыңды кыл. Чечен бол, көсөм бол, көрөгөч бол. Азыркы бийликтегилерге аябай таң калам да. Мамлекет жөнүндө сүйлөп атат Абдулдаев. Аалам жөнүндө сүйлөп атат, Кыргыздын жол башчылыгы жөнүндө сүйлөп атат. Жоолугуш уюштуруп. Кандай кылсак болот? Чыңгызхан деген мына 1200 жыл мурунку адам. Ошо түштүктөгү адам. Ар кимдин акылын пайдаланып атпайбы? Мунун башы дейт 10.000 аскердикинен да бийик деп. Жана узун сакал дегени. Чыкырбайбы Абдуллаев? Кандай дейсиз? Кандай кылсак болот? Эмне кылсак болот? Кандай болсок? Чындык болмоюнча мамлекетте тынчтык болбойт. Ушуну эстегиле. Миңерге жазып алгыла. Чындык болмоюн үй бүлөдө тынчтык болбойт. Өнүгүү болбойт. Кантип биз чындыкты орнотобуз деш керек. Кантип биз тынчтыкты орнотобуз? Кантип биз табиатты тынчтып калабыз? Кантип кыргызды ошол ааламдык, арбайлык, периштелик сыпатка өткөрөбүз? Кел, телевидениеңди жапкыча КТРден сүйлөңүз. Аймактарды өнүктүрүп, вагондон, тиги контейнерден мектеп деп шылдың болгуча аймактагы адамдардын аң сезимин өстүрчү. Аңгача анан аалам күчтөрү бир жолун ачып коёр. Да бир жолу чыгар. Мына урматтуу боло журтум. Келиңиздер, аураңыздарды алмаштырыңыздар. Мына бүгүн аура жөнүндө кичине сабак кылалы.